Assalamu alaikum YouTube görüşçüleri. Men bugün sizlerge bat jasalуучу kesmeni үйrөtөm. Bilgenler bolsa керек, бирок билбегендерге дагы көрүп билип үйрөнүп алсаңыздар болот. Плиткага сковородканы коюп, ысыгандай май куябыз. Май ысыгандан кийин эт салабыз. Эти жакшылап куурулгандан кийин пияз салабыз. Пиязды дагы кууруп алабыз жакшылап. Бир аз туз салып коебуз, даамына жараша. Мен кичинекей кашык менен 1,5 салам. Чай кашык менен 1,5 салдым. Паприка салдым. Анан аралаштырабыз. Эти куурулуп бүткөндөн кийин суу куябыз. Кайнак суу куябыз. Анан этин 15-20 мүнөт кайнатып бышырабыз дагы. Китлап салып салабыз. Ондай сатылма кесипмени салып салабыз. Анан крышкасын жаап коебуз. Үстүн капкак менен жаап коебуз. Капкагын жаап коебуз. Мына күчтүү отто кайнайт. Аябай катуу 1-2 мүнөт кайнатып туруп, анан оттун азайтып коебуз. Он минутта кайнады. Анан мына суусу уже солуп баштады. Бир аз түбүндө калды. Эми муну биз күрүштен дегендей эле капкагын жаабыз дагы. Кичирейтип коебуз. 400-гө коебуз. 400-гө коюп 10 мүнөт коюп коебуз. Анан пышат. Анан пышканын көрөбүз. Манакей кыздар, биздин кесмебиз дагы даяр болду. Кесилген жок. Суусу солуду. Мен эттери көп жей албайм. Май болуп калды. Жолдошум жакшы жейт майлууну. Бирок өтө деле көп эт кошулган жок.
Мынакей кыздар, тамагыбыз бышты. Көрдүңөр, эзилген жок кесме. Эти жумшак. Мынакей, сизде калуучулар болсо, көк пияз же болбосо укроп кошуп жей берсеңиздер болот. Мынакей. Эзилген жок. Абдан сонун, даамдуу. Батыраак тамак жасагыңар келсе, ушундай тамак жасап үйүңөрдөгү балдарыңардын, жолдошуңардын курсагын тогузсаңыздар болот. Баарыңардын тамагыңар таттуу болсун.